Арбаңыздар урматтуу Медиа 24 YouTube каналынын көрөрмандары, учурда биз Чолпон Ата шаарындабыз. Барыңыздарга маалым болгондой эле 15 марттан баштап бул жакта Нооруз турнири өтүүдө. А менин аркамдагы команда бул Соңкөл курама командасы. Атайын сиздер үчүн бул Соңкөл командасы кандай даярдыктар менен келди жана алардын оюнчулары аттарын менен тааныштыралы деп келип калган чагыбыз. Урматтуу көкбөр сүйүүчүлөр, андыктан бизден алыстабаңыздар. Бүгүн эме тиги жанагындай кечээки башы келбей аткан аттарды келтирип алып, саяпкер эме өзүң аттардын баарын келтирип, балдарын контролдой берем бүгүн. Эртеңкиге жанагы ооштурчу балдарын ооштуруп өзүң карап. Мына болду эми саяпкердин ишин кыла берлем. Саяпкер айткандын бүт эле. Баштагыла. Бастыр аттарды иштетип баштагыла. Бул турнирге канча ай даярдандыңыздар жана кандай дем күч менен келип калдыңыздар? Бул турнирге мен күзүндө долбоорлогом, команданы коебуз деп. Бирок жеке өзүм пландап чыккам. Анан өзүмдүн мурдакы бир эки досум бар. Бир 3-4 иним бар. Ошолор чогултуп ушундай Соңкөлдү кайра жандандырайын деп атам деп. Соңкөл мурда бар команда болчу. Анан Соңкөл команда мурда намыс кылып өзгөртүп, азыркы жогорку лигада жүргөн намыс командасы Соңкөл болчу. Анан ал намыс болуп кеткенден Соңкөл токтоп калган. 3-4 жыл болуп калды ошондон бери. Анан балдарга айтып, Соңкөлдү кайра жандандыралы деп анан Соңкөлдү кайра курадык. Даярдыгыбыз болсо өзүбүздүн Нарын облусунун Актала жергесинде болду. Тоголок мол айылында. Бир ай ошо айылда сбор өттүк. Анан бул жакта дагы 20 күн Чолпон Ата шаарында ушул тоонун түбүндө биякта дагы ошо 20 күндөй сбор өттүк биякта дагы. Демек бир февралдын аяктарында келген экенсиздер бул жака? Февралдын бир 20-ларында келди. Жок, февралдын аяктарында келип калдык да. Ошол жактан бери дайынданып атабыз. Кече мына биринчи оюнубузду өткөрдүк. Чүй облусунун Ак Суу командасын ойнобуз. 4-1 эсебинде жеңдик. Эртеңки оюнубуз Ош облусунун Бийиктик командасы менен ойнойбуз деп турабыз. Кудай буйрса. Улакчыларды тандап аларда көрүнгөн эле бир улакчыларды тандап албайсыздар да. Анан улакчылардын кайсы жөндөмүнө, кандай сапаттарын баалап анан тандап аласыз? Улакчыларды ошол Соңкөл командасында азыр мурда ойноп жүргөн 6 бала бар, 6-7 бала бар. Калган балдарды жаңыртканбыз. Намыс командасында да ойноп жүргөн 2 балабыз бар биякта. Ошол балдарды алдык. Балдарды алганда ошо биз да карайбыз ошол. Биринчи ошол коргоочуларга басым жасайбыз. Коргоочулар. Андан кийин чабуулчуларды алабыз. Мыкты чабуулчуларды. Анан жекемей-жекедеп да карайбыз. Анан өзүбүздө дагы айлапан оюндар болот. Ошол жактан да карайбыз. Кайсыл бала иш берип атат, кайсыл бала иш бербей атат. Эми улакчыларда бирде оюн жүрсө, кээ бир жерде оюн жүрбөй калат. Ошого карап, кимдин колу жүрүп атат, кимдин оюну жүрүп атат, кимде өсүш бар, карап. Анан дагы айылда да бар да, аксакалдар, улактын багы, мындай кандай десем, мындай кыракы кишилер бар. Алардан да көргөзүп, карап, балдар кимиси демдүү болуп атат, кимдин ден соолугу жакшы болуп атат, баарын карап. Анан команданы топтойбуз. Бул команданы деле бирок составды чогултуш бирок өтө оор да. Бул баланы алайын десең, тигил бала жакшы көрүнө берет. Ал баланы карасаң, мунун эңип атканы күчтүү болуп калат. Кээ бир баланы тайгазанга салып атканы жакшы болуп калат. Ошол баардык моменттерди карап, кээ бир бала улага албайт, бирок чын эле коргоо жагы мыкты болот да, жакшы түш, жакшы жерден, керектүү жерден коргоп берет. Алда балдар оюнда керек болот, андай балдарды алабыз. Ошентип команда топтойбуз. Азыр командада канча оюнчу бар? Командада 12 оюнчу бар. 12 оюнчуну башында 17-18 оюнчу топтогом башында. Анан ошондон терип ойлонуп калам деп атыр. Ошо 12 оюнчуну алып калгам. 12 оюнчу келди. Азыр бул Чолпон Атага 12нин баары келди да. Чолпон Атага 12 оюнчу тең толук келген. Башында ушу 7-8 балабыз келген. Марттын башында уже келди, толук кандуу келип ушул жерде ар бири минген аты менен иш кылат. Эртең менен аттарын өздөрү карайт. Кайсыл ат эмне болуп атат, бүт баарын тең аттары менен чыгып иштейт балдар. Бүт 12 бала тең эле ушул жерде. Бир саяпкерибиз, тренерибиз, өзүм жетекчи ушул жакта жашап атабыз балдар менен.
Менимче улакчылардан дагы аттарды тандоо кыйын болуш керек мындай көп изденүүнү, убакытты дагы талап кылат болуш керек да. Бул жерде азыр айта кетчү нерсе, бул улакка атың болбосо команда кураш кыйын да. Кээ бирөөнүн аты аксап калат же бирөөнүкү кайра башка оюнга барып калышы мүмкүн болот. Например, азыр Нооруз ойносоң 9 майга чыгайын деп атсаң, ал 9 майда айгыр салам деп калат, ушундай болуп калат да, ошол кызыл ат. Бирок ушу бизде азыр бир жакшы жагыбыз ушул бүт ушул өзүбүздүн аттар да. Баардыгы өзүбүздүн Оюнчулардын өздөрүнүн аттары. Анан бир эки ат алып келгенбиз, алар жакын досторумдун аттары. Алар деле ушул менин артымда колдоп, давай досум ушу команда коюп атыпсың, мына менин аттым дегендер. Ат тандоо деле оңойго турбайт. Өтө көп чабуулдун атын алып алсаң да болбойт. Коргоочулардын аттарын алып алсаң чабуул иш бербей калат. Ошолорду да карайбыз. Анан негизи эң биринчи бала менен атты бири-бирине айкалыштырыш кыйын да. Эми ат күчтүү болуп атса эле ошол бала атка совпадать этпей калат да. Ошо атка да балдарды келтирип алыш үчүн ушул бир ай сбор өтөсүң да. Аттар ат корунда турганда иштелип аткан кездерде балдарды отургузуп аласың. Могу биринчи оюн болгондо кооптуураак болот. Мисалы үчүн кечээки оюнубузда бир 2-3 атыбыз ашып кое берет да. Именно коргоочуларданчы. Анткени бала менен ат келишти албайт. Аны сиз сырттан байкап, Анан кечээки ошону баарын тең кечинде сүйлөшүп кайра аттарды которуп алдык да, Кудай буюрса. Негизи атты деле тандаш оорго турат да. Бул улактын аттары канчага бааланат? Канча сом болот жана ага кошумча эле улакка аттарды кандай даярдыктардан өткөрөсүздөр? Эми аттар азыр улактын аттары аябай эле кымбат болуп кетти. Аталайын десең кымбатыраак да. Былтыр ушул улакка деп 4 ат алгам. Быйыл да оюндун астында деп бир жакшы атыбыз бар эле, бир байкелерде. Ошол ат сатылып кетип атканда аны да алдык кайра. Эми команда жетектеп аткандан кийин ат алалы деп. Эми ошо 10-11 миң доллардын тегерегинде аттардын баары тең эле ошондой болуп атат, аттардын баары тең эле. Анан бирөөнүн атын аксатып алсаң, төлөмөр болосуң, анысы да кызык. Ошон үчүн баягы өз алалы. Өлсө да өзүң атын өзүң Кудай сактасын деп анан ошон үчүн өз алабыз. Аттар даярдоо боюнча эми эртерээк ат корумга койгонго аракет кылабыз эми. Кичине атың эттүү болуп турса, суутканга жакшыраак болот да, кичине ат этин келтиргенге жакшыраак болот. Кадимкидей эле витамин дейбиз. Витаминдер деле аттыкы азыр оңойго турбай атат. Даярданыш үчүн эле бир 100-150 миң сомдон витаминдин талап кылып коюп атат аттар. Анан оюнга ошо жеми, чөбү бар, ошолордун баарын жакшылап контролдоп, жакшылап карап турабыз. Эми кайсы ат кандай ичип жеп атат, алардын баарын тең эле. Эми бизде саапкерибиз бар өзүбүздүн. Саапкер баарын контролдоп турат, аттардын баарын тең. Ат корумда турганда дагы, суутулуп атканда ар дайым көз салып турат. Эми ошентип даярдабайм. Бул команданы өзүңүз жетектейт экенсиз. Андан тышкары демирчүңүздөр да барбы? Анткени көптөгөн чыгымдар кетет экен, Эми ушул демирчү боюнча чоң маселе да биздечи. Өтө чоң маселе. Команда коёбур деле ошо тыйын тыпыр жагын ошо эске аласың да, кандай болот деп. Анан биз өз основной сумманы чыгарам. Андан кийин жааматыбыз бар, жана айттым го мен досторум менен. Алардан определенный сумма коюп алганбыз, постоянно оюн сайын мындан чыгаралы депчи. Например, ар бирибиз 50 миң сомдон чыгаралы же 60 миң сомдон чыгаралы деп өзүнүн жаамат коюп беришет, мынчадан чыгарып бере аласыз. Болду, калган маселеңди билбейм дейт алар. Андан кийин бар эми багы бир 6-7 байке бар да, мындай постоянно мен чалам да. Нооруз келтат билесе, мен чалганда түшүнөт да ал байкелерчи. Анан болду Кубанбай, эми сен улакка баратпайсың, эми көпчүлүктүн түйшүгүн тартып атасың деп түшүнгөн байкелер бар да. Анан кээ бир баг колунда бар бизнесмендерден сурап калсаң, кээ бирөө туура эмес кабыл алат. Зачем ушу улактын кереги бар депчи. Эми баягы улактын да өзүнүн эмелери бар да, мындай кыргыздын оюну дегендейчи. Анан баягы аны да кабыл алабыз, туура кабыл алабыз. Эми баягы эгер туура эмес түшүнүп аткан болсо, эми конечно өз иши да. Анан баягы демирчү боюнча демирчүдөн негизи кыйналабыз биз, именно кыйналабыз да. Анткени кээ бир команданын балдары отелде жатып аткан болсо, биздики сарайда элебиз дегендей. Аттар элитный жерде турган болсо, биздики эми баягы кичине мындайраак жерде туруп эле ойнойбуз негизи. Анан баягы эгер акча боло турган болсо, албетте жакшынакай сарайда туруп, жакшынакай үйгө балдарды жаткызып, 2 күндө бир барып сууга түшүрүп, кичине мындай
командадан жакшы алып жүрсөң болот. Биздики деле жакшы ичип жегендери, жатаканалар, бирок баягы демөөрчүдөн негизи кыйналабыз. Ошол кичине баягы артка тартып турат. Анан болбой эле ушул улакка кызыгып алгандан кийин, элим жерим деп калгандан кийин ошол балдар ойноп турсун, чыксын, кичине жаштар келе берсин деп анан команда коебуз эми. Оюнчуларды тандап бүткөндөн кийин мисалы бар да эми жергиликтүү бир улакчылар болот, анан элдер эле айтып калат да, мисалы бул оюнчуну эмнеге кошпой койдуң, ушуну кошсоң болмок да, ушул жакшы ойнойт депчи. Бирок өзүңүздөрдүн ич чараңыздарда деле ал оюнчуну бир жакшы ойносо деле бир кандайдыр бир сапаттары келбей калган үчүн деле албай калган учурлар болобу? Ал биринчи эмне орунда турат алчы. Ушул маселе. Албетте бизде деле азыр бир эки бала бар. Өтө мыкты ойногон балдар да. Мисалы ушул жерде азыр эң кыйын бир 4 оюнчунун бири дегендер бар да, кошулбай калган. Өзүбүз жактан деле балдар болот эми. Бирок элдер сурай берет да, бизде эми мындай да 5 кол тең эмес да. Диванный эксперттер да бар да, отуруп алып шыкылдап жасай берет да. Мисалы үчүн ушул командага эгер патриот болуп бир баклажка суу деле көтөрүп келбейт да. Же ат деле алып койбойт да, мындайчы. Же мындай короосунда деле мыкты ат багып деле койбойт да, бирок отуруп эле шыкылдап жаскандар бар да. Минтип койбойбу, тигинтип койбойбу депчи, бирок биякты тереңдеп түшүнбөйт да. Мисалы үчүн күчтүү бала алайын десең, контракт сурап коет да. Мисалы үчүн 300 000 сом контракт сурап коет да. Мисалы үчүн балдар. Бул болду да. 300 000 сом. Болду 300 000 сом, 200 000 сом сурап коет да. Контракт ачып, жашоо шартым ушундай деп. Ал балдар да түшүнсө болот эми. Контракт сурап койгон балдар эми жаман эмес да. Бүтүн клубтун баары тең контракт сурап чыгып калбоду. Анан канча жаман көрөсүң. Бирок менде бергенге каражатым жок да. Анан мен айтар элем да ошондой бир диванный эксперттергечи. Алып келип бер, аябай патриот болсоң депчи. 300 000 сом, 200 000 сом төлөп ошол кыйын баланы алып келип берчи, мен командага кошоюн да. Мен постоянно айтам да. Алып келип бер, ошол кайсы баланы жазып атасың, ошол баланы алып келип берчи, контрагын төлөп. Мыкты балдар. Мен көздөм балдар бар азырчы. Бирок акчасын төлөп алып келип берсе, мен деле көзүм төрт да, командага кошуп ойнотконгочу. Ушундай бир эмелер бар да, анан баягы биякта өзүң кыйналып, балдардын нан чайын таба албай, же аттардын жем чөбүн таба албай атсаң, бияктан капталданышып жазгандар бар да. Бул баланы алып койсоң мындай болмок, тигил баланы алып койсоң. Самом деле ал балдар менен сүйлөшөбүз биз барып. Келбейсиңби, ойнойлу мындай депчи. Анан баягы шарт болуп калат да, үйүмдө мындай шарт бар эле. Кызыл бүтүрүшүм керек. Кичине акча төлөгөн команда болсо ойноюнчу дегендер бар да. Ал балдар деле мисалы үчүн жаман эмес да, үйүнө кичине өзүнө иштейт. Ушул улак чапсам өзүнүн баягы кандай десем, баягы өзүнүн идирегин пайдаланыпчы. Клубтар бүт эле акча төлөйт да балдаргачы. Анан биз ошондой күчтүү балдарды ошон үчүн ала албай калабыз да. Бул Сөңкөл командасындагы оюнчулар контракт түзүп келишти беле? Жана бир оюнга чыкканы канча сом болот? Негизи баягы акчалуу командалар, анан баягы акчасы чогуураак командалар болуп бөлүнүп турат да, биякта любой клубтар айтылат да, мисалы үчүнчү. Анан именно ушу Сөңкөлдө бир балага 1 сом төлөнбөйт да. Неге дегенде баары менен тең жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөм да. Ар бир балага барып сен келип ойноп берип кой. Бул нарымдын намысы үчүн депчи. Намыс үчүн ойноп берип кой. Мен деле нарымдын намысы үчүн деп жүрөм. Көкбөрдөн 1 сом таппайм мен депчи. Чыгымдын үстүнө сен деле келип ойноп берип кой, нарымдын намысы үчүн деп. 12 бала тең ушинтип сүйлөшүп келгем да. Бирок ушул жердеги ойноп аткан 12 бала тең макул мен намыс үчүн ойноп берейин деп келген балдар да. Сөздүн ачыгы эми контракт сураса делечи, бирок мен бергенге шартым жок да. Бере албайм контрактчы. Ошон үчүн балдарга ошол мындай аябай жигитчиликти мындай айтып, жигит бололу, кел ойнойлу дегенде болду байке, намыс үчүн ойнойбуз деп келген балдар ушул жерде Сөңкөлдүн балдары. Бири контракт албай келген балдар. Сиздердин кийинки оюндарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Жакшы бир жыйынтык көрсөтүп, жакшы бир оюн көрсөтүп, анан өз жергеңиздерге жакшы аман эсен кайта болуңуздар. Чоң рахмат, күйөрмандарга дагы баарыңыздарды суранам, колдоп, коштоп, дуа кылып туруңуздар. Биздин Нарын элинен чыккан Сөңкөл командасы колубуздан келишинче намыс талашканга аракет кылабыз. Колубуздан келишинче жетекчи болсо жетекчилигибиз, саяпкери, оюнчу баарыбыз тең ушул жерде жүргөн жамат. Колубуздан келишинче ойноп барабыз, Кудайым буйрса. Кудай тааламдан биз да жеңишти үмүт кылып атабыз биз да. Буга чейин сиз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эреңиш боюнча 2 жолку чемпиону болгонсуз. Көкбөрүгө кандайча келип калдыңыз? Көкбөрүгө кичине менен эле кызыгып эле
Көкбөрүдө анан Эреңиште эле жүрөм. Көптөн бери эле. Канча жашыңыздан баштап? Ушу 17-18 жашымдан баштап эле ойноп жүрөм. Сиз үчүн Эреңиште күч сынашуу кыйынбы же көкбөрү ойнообу? Бул эки спорттун кайсынысы сизге жакыныраак? Мен көбүнчө ушул командалар көкбөрүгө чакырып, анан көкбөрү менен Эреңиш бир учурда болуп калган үчүн көбүнчө Эреңиште эңишип жүрдүм. Көкбөрү дагы Эреңиш дагы экөө тең эле жагат. Бирок Эреңишке көбүнчө Эреңишке түшүп жүрөм. Көкбөрү бул командалык оюн. Команда баары күчтүү болуш керек. Эреңиште болсо өзүң үчүн машыгасың. Көкбөрүдө болсо эс алып аласың чыгып. Эреңиште эс ала албайсың. Эс алам десең утуласың. Алдыда высшийга ойносок деп атабыз эми. Высшийда бүт эле күчтүү командалар ошолор. Баары менен тең эле ойносок деп ниет кылып атабыз азыр. Ошолордун кайсы бири менен? Достук, ынтымак, намыс баары менен тең ойнойбуз. Буюрса ниет кылып атабыз ошого. Бул аттын аты Краш деп коебуз. Краш? Краш деп коебуз. Бул 3 жашынан баштап эле өзүм сатып алгам. Жекеме-жеке көндүргөм өзүм. Азыр жакшы болуп атат буюрса. Алдыда жакшы үмүт кылып атабыз, жакшы оюн көргөзөт деп. Ат сөпсүз ат ушу 70% ат ойноду дейм. Көбүнчө ат ортодон берген жок, ортодон алып. Ушу аттын күчү менен жеңишке жеттик деп да ойлойм. Убакты бала чактан бери эле командага кошулгам. 2022-21 Улар командасына чапкам. Андан намыс командасына чаптым. Буга чейин кандай чоң оюндарда ойноп калдыңыз? Буга чейин 31 ойнодук. Былтыр 2025. 23 Жалал Абадка бардык. Улар командасы менен. Эки командада ойнодук. Даярдык айылдан эле өттүк. Толокмол айылынан. Жалаң эле Толокмолдун балдары 1 айыл, 2 айылдын баласы. Айылда эле дайынданып 1 айга чукулдап калдык, 20-25 күн. 16-17 жаштан айыл ичинде ойноп келдик. Командага кошулганбыз 20 жаш, 20 жаш. Мисалы ушундай болсом, ушундай ойносом деген бир киши болду беле? Ооба, арабыздар капитаныбыз Карал Руслан деген. Ошол байкебизди көрүп, Суан байке бар, Урус байке бар. Ошолордун артынан эле көрүп келдибиз. Жаракат көп эле болду. Сынганда жатайын бир аз. Ойнобойм болду деп айткандан эле кайра баштайм. Жата албайсың. Баары тартып берет да өзүнө. Көкбөрү азарт коет. Аттарды даярдоодучу өзүңүз аттарыңызга кандай мамиле кыласыз? Атка балаңдай карап душманыңдай чап дейт го. Кадимкидей эле жем-жебем беребиз. Жакшы кирип чыгып карайсың. Аяр мамиле кыласың. Ата-энебиз азыркыга чейин эле каршы болбойсуң. Көкбөрү баары болбойт да. Укпай эле кете бересиң. Улак ойноп баштаганыма бир 15 жаш, 16 жашыман баштап эле ойной баштадым. Ошол кезде кызыгып, байкелеримди ээчип, үйрөнүп, чоң командаларга, Сөңкөр командасына, эң биринчи Сөңкөр командасына кошулдум 2020-жылы. Президенттин кубогуна ойнодум. Дагы көп эле командаларга ойноп жүрдүм. Казарман командасына ойнодум 2025. Эң негизи жаккан учуру ушу улак салган момент го дейм. Улак салганда өзүң кадимкидей толкундоо болот да. Эң ошол жагы жагат го дейм. Бул негизи аябай күчтүү спорт эмеспи Кыргызстанда? Кооптуу. Аттын аты Достук деген аргымак. Нарын да ойноп жүрчү. Быйыл эле жаңы сатып алдым. Мурун көрүп жүрчүмүн.
ушу нардын намысын коргоп, чоң оюнга быйыл чыгып атат. Жашы болсо 7 жаш. Аттын улак алганда оосунун ийкемдүүлүгү, жүгүргөнү, бир атты тоскону ошолоруна карап аласың да. Бул аттын ошолору жакшы чын тосот. Ушуну менен биздин маек жыйынтыкталды. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу окуяларды чагылдырмакчыбыз. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Сиздер менен мен Адилет Эркинбек болдум. Саламатта калыңыздар.